билим берүү тармагында абдан чоң маанилүү иштерди кылып атасыз, чоң салым кылып атасыз. Азыр сиз көргөздүңүз тиги жакшы бала бакчаларды, мектептерди ичинен уже бүткөндөн кийин. Бирок мен буга чейин уксаңыз керек, биздин кесиптешибиздин азыр бир арыз кылбадыбы, заявление кылды. Ошол сырты бузулуп аткан, салынып аткан башынан туура эмес салынып аткан жөнүндө. Ошого кандай комментарий бересиз? Мындай да, бул жерде же биздин коллегабыз туура болуш керек, же силер туура болушуңар керек. Өкөттөн туура болгон болбойт да, анткени бизге көргөздү. Эртең Кудай сактасын, жер титирөөлөр көбөйүп атат, көрүп атасыз. Ошого байланыштуу жанагы көргөзгөн дубал түшүп калып, бирөө жабыркаса, бир бала. Ал Госстройго эмес, биздин коллегага эмес, сизге доoma тартышат. Сизден сурайт. Ошого кандай комментарий бересиз? Сизге толугу менен кошулам. Ар бир бала окуган жерде, жеке гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө эң коопсуз, эң бекең, эң сапаттуу имарат ушу балдар окуган мекемелер. Тилекке каршы мунун баары мамлекеттик курулуш министрлигине таандык, жана ошондой эле билим берүү министрлигине эч мандаты жок. Кабыл алуучу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары ошолордон кабыл алып атканда өтө катуу талаптарды коюп, биз бар болгон окуу процессине гана баштайбыз. Түшүндүм. Просто сиз ошону имаратты мындан ары алып кетүүчү катары ошол салынып аткан азыр сүрөттөрүн көрдүңүз, видеолорун көрдүңүз да. Ошого адекваттуу түрдө жооп кайтарып, ушунун үстүнөн да карап койсоңуз суранам. Жарайт. Рахмат.